Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Келерки дүйшөмбүдө тагыраагы 17 майда Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз отурумга чогулат. Ал эми жыйында өлкө башчысы Садыр Жапаров демегелеп чакырып жатканы жана өзү катышып сөз сүйлөрү да айтылууда. Бул туурасында парламентинде президенттин маалымат кызматы билдирип, бирок жыйындын күн тартибинде кайсы маселе карала тургандыгын белгилеген эмес. Бул боюнча айрым эл өкүлдөрү чек ара боюнча маселе караларын айтып, кезексиз отурумга чакырышкан айтышса, айрымдары азырынча күн тартиби тууралуу так билбей турганын, бирок өлкөдөгү акыркы орун алган окуялар, анын ичинде Кумтөр маселеси, Баткен окуясы жана жаңы өкмөттүн курамы боюнча талкууланышы мүмкүн деген пикирин билдиришти. Баягы баш мыйзамга кол коюлбады. Ошого жараша бир топ мыйзамдар бар. Ошол жөнүндө оюн айтышы мүмкүн. Өкмөттүн курамын боюнча айтышы мүмкүн. Мамлекеттик баягы Баткенде болуп кеткен окуя бар. Айтыш кыйын, бирок ачык айтканда күн тартиби жок. Кумтөр маселеси да бар. Эми бир топ жана мыйзамдар бар. Ошолор жөнүндө дагы болуп калышы мүмкүн. Кыскача оюм. Эми буга чейин деле президенттер өздөрүнүн оюн айтып келген. Может, ошондой да келиши мүмкүн. Азыр эми мурун парламенттик жана президенттик башкаруу болсо, азыр президенттик башкарууга өтпөдүкпү. Премьер-министр жок. Ошон үчүн президент может келип оюн билдириши мүмкүн. Же кайрылуу кылышы мүмкүн. Ошол тараптан да. Ал эми айрым депутаттар 17 майда кезексиз отурумга азыркы учурдагы кырдаалга карай тез кабыл алынган бир топ мыйзамдар келиши мүмкүн экендигин, анын бири Жогорку Кеңешке жаңы шайлоо болуш үчүн мыйзамды кабыл алышыбыз керек дешүүдө. Айтылган жок, бирок менин түшүнүгүм боюнча мен азыркы учурдагы ситуацияга карай срочный жана мыйзамдар келет. Жана айтылган тез кабыл ала турган мыйзамдардын бири бул жаңы шайлоонун, Жогорку Кеңештин жаңы шайлоо болуш үчүн биз мыйзамды кабыл алышыбыз керек да. Мына ошол мыйзам, өкмөт жөнүндө мыйзам жана бир топ мыйзамдар келет деп күтүп атам да. Мен ошону келеткен деп түшүнүп атам. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин депутаттары жуманын шаршемби жана бейшемби күндөрү жалпы жыйын өткөрөт. Бирок бүгүн отурум болгон жок. Ал эми эртеңкиси дагы Орозо айт майрамына карата эс алуу күнүнө туш келгендиктен жыйын болбой тургандыгы айтылды.